Мадумаров Алақан Күйсанбайевичке берилет. Рахмат. Но программаңарды карап отурам. Жакшы. Программа баягы мыйзамга ылайык түзүлүшү керек да. Чек арага жакын жайгашкан же чек арага жайгашкан айылдардын макамы жөнүндөгү мыйзамдын түздөн түз социалдык жактан туундусу болуп кетиш керек. Азыр кесиптештерим айткандай эле, мисалы Чоң Алай району. Билесиз Чоң Алай району. Бул эки чет мамлекет менен чектешкен өлкө, район. Экономикалык, социалдык, жаратылыштык, табигый шарттары эң начар, эң алыскы район. Эмне үчүн ал район кирбейт, Чоң Алай? Каракулжа районунда Алайкуу деген аймак бар, билесизби? Баргансызбы? Жок, Каракулжага барган, ал тойго барганда, ары карай Алайкууга дейм. Алайкууга барып көрүңүз. Кырга чыксаңыз, ар жагынан Кытай көрүнүп турат. 7 ай кыш болот. Эмне үчүн ал аймактар кирген эмес? Биз баарына бирдей карашыбыз керек да, бир өгөй баладай кылып таштап кетпешибиз керек да. Азыр Улан мырза айткандай, биз 452 айыл өкмөтүбүз бар. Мен сизге эскертейин, канча айыл өкмөт бар экенин. Ошол айыл өкмөттөрдү эле карап көрүшүңүз керек да, кайсыл айыл өкмөттөр кай өлкөлөр менен жайгашкан. Жаратылыштык шарты кандай? Адилетсиздик болуп калат. Улан мырза, мен сизден суранарым, урматтуу кесиптештерди дагы колдоп коюшуңуздарды суранам. Мына ушул айтылган айыл кыштактардын баарын кайра киргизүү менен программа кайрадан иштелип келиши керек бизге. Биз эртең эл менен барып жолукканыбызды айтат. Эмне оозго талкан салып отурдуңар? Мына Кадамжай районундагы ал жерде көп, Чолпон айым айтып аткан аймактар, айылдар аябай көп. Эмне үчүн алар кирбейт? Сунушум. Мына айтылган сын пикирлердин баарын толук кабыл алуу менен 452 айыл өкмөттүн социалдык, экономикалык жагдайын биздин алдыбызга алып келип коесуздар. Мына шартка ылайыктуу, мына себептерден биз ушу тизмеге киргиздик. Мына талаптарга дал келбегендиги үчүн бул айыл аймактары кирбей калды деген сыяктуу. Мына ошондо бир айдан кийин даяр болосуздарбы, 2 жумадан кийин даяр болосуздарбы? Ошондон кийин кайра карасак. Улан Бердибаевич, мен сунушум ушундай, добушка коюп койсоңуз, рахмат. Рахмат, Шайлоо Карыбекович.